Айпара Өмірәлиева Дудомал айылының тұрғыны. Ал бір топ жылдан бері ойларынан саған сүтін қайда сатарын білбей башқа тұрчу. Сүтті өзі іштеткенге шарты болған емес. Анткени мектептегі жұмышынан бош ой қалчу. Күніге 30-35 литрден сүт тапшырам. Бұл ачылғанға чейин өзім тартчымын, үйде иштетип мектепке жетише албай бір топ кыйынчылыктар болчу. Анан азыр эми сүттү буяка тапшырып коюп, акчасын алып, анан жумушума кечикпей кете берем. Өмірәлиева сыяктуу айылдын бир топ эле жашоочулары сүттү ушул цехке алып келишет. Күн сайын орточо 700 литр сүт жыйналат. Аны кайра иштетүү үчүн бир нече адам жумуш менен да камсыз болгон. Түшкө чейин сүт тартабыз, түштөн кийин сүзмөлөр туздайбыз, андайын курутту жасайбыз. Ошондой жумуш орду менен камсыз болуп, айылдагыларга да жакшы болду. Элдин түйшүгүн бир аз да болсо жеңилдеткен чакан цехти Гүлбарчын Исмаилова ишке киргизген. Учурда сүттүн литрин 25 сомдон сатып алып, аны кайра иштетип, өндүрүлгөн курут майларын жергиликтүү базарга сатка чыгарышат. Былтырдан баштагамда кичинекей эле бир комнатанын ичинде эле иштеген, быйыл кичине чоңойтуп, бир аз бир эле машина менен иштеген, быйыл экини кылдым. Шадан алдыргам машиналар. Ушулар менен эмгектенем. Бул тартылган каймагыман сары май, чөбөгө иштетип чыгып, кайра аны элге сатам. Бир аз элге күнүмдүк керектелүүчү продуктты да алып келип алгам. Бул ишкананын түптөлгөнүнө 1 жыл болду. Ишкер айым алдыда жеңилдетилген насыя алып, цехти кеңейтүүнү максатылган. Белгилей кетсек, Тогуз-Тороо районунда сүттү кайра иштетүүчү 3 чакан ишкана бар. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.